Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу Жаштар сүйлөсүн теледолбоорунун көрөрмандары. Бүгүн Жаштар сүйлөсүн теледолбоору Ош областына караштуу Чоң Алай районундагы жайгашкан Алайчы уулу Саид атындагы орто мектебинде Жаштар сүйлөсүн теледолбоору кайрадан назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин ардактуу, салмактуу конокторубуз бар. Анда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Алайчы уулу Саид атындагы орто мектептин мүдүрү Тайырбек Жайчыбеков агайыбыз конокто. Жана ошондой эле Данияр Молдополотов, райондук кеңештин төрагасы. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмирөөгө адеп, ахлак жана маданият борбор мүдүрү Өзбай Чотонов конокто. Жана ошондой эле алыстан ат артып, жолго артып келген Кызыл Кыя шаарынын имам хатиби Мухаммад Ажы Исмаил конокто. Ушул айылдын адеп сабагын берген мугалими биздин урматтуу коногубуз Абдыразак Исмаилов атабыз. Жана ошондой эле ардагер Абыт Койлубаев атабыз конокто. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, бүгүн ушул биз жаштар менен, ушул коноктор менен менин мектебим деген теманы тандап алдык. Анткени биздин аталарыбыз дагы, агайларыбыз да, эжелерибиз дагы ааламга кетчү жол айылдан башталат деп, бардыгыбыз айылдан окуп, билим алып, колубуздан келишинче өзүбүздүн жөндөмүбүзгө карата аракет кылып келебиз. Азыркы биздин жаштарыбыз кандай билим алып жатат? Деги эле кандай билим алды? Ушул аталган мектептин буюрса быйыл 67 окуучу бүттү. Кудай буйрса бардыгы жакшы окусак, врач болсок, сот болсок, жана башка толгон токой жакшы кесиптер тандап, алдыга жакшы үмүт менен кадам таштап турган учуру. Андыктан ушул жаштарыбыздын оюн чогуу сиздер менен билсек, биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Урматтуу ушул коноктор, урматтуу жаштар, силер ушул мектептен алган билимиңерди силер эмнеге пайдаланасыңар? Негизи ушул мектебиңер жөнүндө эмне айтып бере аласыңар? Адылжан айжан, биз бул мектепти өзүбүздүн экинчи үйүбүз катары билебиз. Себеп дегенде бул мектепке келип биз өзүбүздүн билимибизди, тарбиябызды алып кетебиз. Мугалимдер менен өтө жакын мамиледе болуп, бизге берген биздин ата-энебиз бизге кандайчалык тарбия берсе, мугалимдер бизге адан караганда өтө жакшы мамиле кылып, бизге болгон тарбиясын берип кетишет. Бул мектептен биз алган билимибизди жогорку окуу жайга барып, канчалык аракет кылып, ушул алган билимибиз менен өзүбүздүн келечегибизди же болбосо турмушубузду түзө алышыбыз мүмкүн. Жаштардан барбы? Кыздардан? Балдардан? Азыркы силер айткан ушул баягы биздин кээ бир конокторубуз жаштарыбыздын оюна кошулбагандар да бар. Анда ушул жаштардын оюн угуп атасыздар, көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр, угуп жүрөсүздөр. Анда сиздердин серепчилердин оюн билсек. Мектептеги балдардын, кыздардын адеп аклагына ыраазы эмесмин. Буларда арасында хулиган көп, ичкендери бар, тамеки чеккени бар, ата-энесинин тилин албагандар бар, окубай эле сумка көтөрүп келип кайра көтөрүп кеткендер бар. Демек биздин конокторубуз айтты, силерди окубай эле жөн эле келип кетет, жөн эле баягы ушул мындай максаты жок, билим албай атат деп атат да. Кошуласыңарбы? Келечекте көп мындай сумканы жөн эле көтөрүп келгендер көп болгону менен ошол Кыргызстан биз ар тараптан өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан бир мектепте 10 билимдүү бүтсө, ошол 10 билимдүү сот, прокурор, жогорку жерлерде иштесек, ал эми окубагандар Кыргызстанды дыйканчылык жактан биз өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Сиз айтып жаткан пикириңизге такыр кошулбайбыз. Анткени
Үй бүлө кандай болсо бала ошондой болот. Мугалим кандай болсо окуучу ошондой болот. Демек ар бир жаштар ошол чоңдордун, башкача айтканда чоң муундардын көчөттөрүн алып жаш теректей өсө бермекчи. Мен сиздин айтканыңызга кошулбайм, себеби биздин мектептен канчалаган ага эжелерибиз бүткөн, алардын башы көрүнүктүү ага эжелерибиз бүткөн. Мисалы үчүн айтсак, Нурлан Сулайманов ушул мектептен бүткөн, анын мисалы үчүн ал сумка көтөрүп, бош көтөрүп келип кайра кетсе дагы анын билими бар, ошол үчүн жаман окуса дагы ошол мындай ак үйдө отуруп жогорку кеңештин бир депутаты катары отурат. Ошол үчүн мен сиздин айтканыңызга кошулбайм. Ар бир эле окуучу мектепке ушул ата энесинин акыл үмүтүн актаган келет да. Себеп дегенде алар мектепке жөн эле келбейт. Ал үйдөн ар бир кадам басып чыкканда ага ата энеси кийим алып берет, тетрадь алып берет. Ушул мектепке келе турган бүт нерселеринди камсыздап берет. Ошон үчүн бала мектепке барат. Анан да сиз айтып жатпайсызбы, ошол мектепке келип алып мышташат депчи. Ал көпчүлүк убакта шаар жерлеринде болот. Бул Чоң Ай районунда ушул биздин негизинен тактап айтып кеткенде сайтта андай нерселер таптакыр жок. Кыздардын арасында андай нерселер жок. Чоң Айдын кыздары ыймандуу жана акылдуу келишет. Ал эми балдардын арасында да андай нерселер жок. Бизда бир жакшы сөз бар да, бир мектеп ачканың 100 түрмө жапканың деп. Ошонусуңардай бул жакта сумка көтөрүп жүргөн менен кийин шаарга барганда өзгө орус келгенде окуйт деп эстейм да. Эркек балдар сумкасыны бош көтөрүп кеткени менен мүмкүн алар спортсмен болушу мүмкүн. Башка жактан дагы мындай ырчы болушу мүмкүн. Ырчы спортсмен болуп дагы мекенин коргойлат, өлкөнүн намысын коргойлат, өлкөнү башка мамлекеттерге танталат, спорт жаатында, маданият жаатында да. Сиз айтып атпайсызбы, окуучулар жөн эле сумкасын көтөрүп келип кетишет деп. Балким сиз кичинеңизде ошондой болгондурсуз. Жаштар сүйлөсүн. Мен кичинекейимде андай болгонсун. Көрдүңөрбү, мен канча формулалардын бәрин билем. Физика, химиялар бәрин. Бүтөт. Ошондой окуп, илимге мүмкүн чоңойгонуңузда киргендирсиз. А кичинекейиңизде ошол сумкаңызды көтөрүп келип, мага окшогон окуучулар бар бекен деп бизден сурап жаткандырсыз. Мен силерге бир нерсе айтайын да, мына биз бир жерге барсак, бир мектепте жолугушда бүт баары айтат, биз жакшыбыз, бизде эч ким ичпейт, бизде эч ким мындай бейшекке жүрбөйт атат. Анан мен айттым, силер дежурчал болуп калсыңар деп. Дежурчал дегенди билесиңер да? Дежурчалдарда бүт баары эле жакшы да. Биздики бүт баары жакшы, бүт баары заманазем, бүт баары нормальный дей берет да. Свет өчүп атса да жок, баары жакшы дей берет. Чөнтөгүнөн акчасын алып атса деле жакшы дей берет да. Ошо дежурчалдар. Анан ошо силер дежурчалдай болуп, жанагындай жакшы дей бербегиле. Жаманда жакшыны жакшы да айтыш керек. Албетте орустар айтмакчы, медалдын эки бети бар. Ошондуктан бизде деле жакшы жаман сапаттарыбыз бар, албетте. Бирок бир кумалак бир карын майды чиритет дегенде окуучулардын арасында мындай ичпеген, чекпеген, түз жолдо жүргөн окуучулар таптакыр жок деп айтууга болбойт да. Албетте бар. Бар, Демек, акыл жаштан, асыл таштан, акыл кээде баштан дейт. Бир жагы жаман, бир жагы жакшы болот да. Жакшы менен жаман кошо жүрсө, жаманды да жакшы жолго алып кетиши мүмкүн да. Эгер баары эле жакшы болсо, дүйнө мындай башкача болуп кетпейби мындай? Кыргызда жакшы макал бар го, 5 кол тең эмес деп. Ошон үчүн 5 кол чындыгын айтканда тең эмес да. Бир адам жакшы болсо, экинчи адам сөзсүз түрдө жаман болушу мүмкүн. Ошон үчүн 5 кол тең эмес деп айтылат. Бул турмушта жакшы менен жаман дайыма бири-бирине жандашып шерик болуп жүрүшөт, ак менен кара дагы жүрүшөт. Бул ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Ак качан болсо дагы акыры аягына чыгып ак боюнча калат. Эч кандай. Мисалы мындай да, бир кээ бир жерлерде мен бүгүн эле биринчи жолу келишим ушу өмүрүмдө силердин районго да, ушул жакка, ушул тарапка. Бирок биз жакта жанагындай хулиганство аябай көп. Анын үстүнө мугалимдер бар, ошо аракты ачык эле иче берген мугалимдер бар да. Ачык эле аракты ичет, элдердин көзүнчө, балдардын көзүнчө ичет, көчөлөрдө деле иче берет. Мас болуп деле сабак бергендер бар да. Ошо биз жакта. Силерден мен билбейм да. Анан силер бүт баарын эле жакшы, анан бизде эметкенге мен ишенбей атам да. Ушул азыркы биздин конокторубуз айтып кетти, мисалы кээ бир мектептерде бардык, балким бул жерде жоктур, кээ бир мугалимдер өздөрү аракка жөнөтүшөт. Анан кийин өздөрү мас болуп келип сабак беришет да. Анан ошондой мас болуп берген сабак силерге жакшы, мындай жугумдуу болобу, же мындай ичпей, чекпей, жакшы берген алардыкы кандай болот? Ошолорду айтсаңар. Бул адепти адепсизден үйрөн демекчи, бул мас болбой, ичпей, чекпей келип, бул сабак өтсө жакшы болот. Бул жугумдуу билим болот. Ал эми ичип чегип келип өткөн сабак. Ичкендерге эмне деп айтат элең? Ичкендерге ичпегиле, чекпегиле, түз жүрүлө. Бул
мына акебизде болуп ыймандуу болгула деп айтмакчымын. Ушундай эле бул аламга жол айылдан башталат демекчи. Бул ар бир сумкасын бош көтөрүп кеткен балдар деле мисалы Канатбек Бегалиевдей болуп Кыргызстан намысын коргой алат деп ишенем мен. Ар бир адам бул жашоодо бир алдыга бир кандайдыр мүмкүнчүлүк, алдыга умтулуп жашайт да туура. Сумкасын бош көтөрүп келсе деле окуучулар көбүнчө алардын да кандайдыр бир максаты бар да алдыга койгон. Келечекте Кыргызстан өнүктүрө турган, башка коомдук иштерден, маданий массалык жактардан колдой турган. Бул эми келечектин иши. Жок, силердин башка максаты башка жерин аткарышыңар да. Мектептин максаты окуп алыш да. Силерде ата-энеңер илим азын, барып жакшы окузун, кийин жакшы билимдүү адам болсун, андан кийин дагы жогорку окузун. Силер алып туруп башка максатыңар менен жүрсүңөр бу жакта мектепте. Жок, башка максат, бирок алдыга бир максаты бар да. Мен ушундай болом келечекте. Бош сумкаңар менен аткарасыңар бош максат. Бош, может бош сумканын ичинде башта бардыр, сумка бошсо башы да бар. Кайдан? Бизде агайлар эч качан андай кылып ичпейт дагы, ичип дагы сабак бербейт бизге. Андай терс көрүнүштөр жок. Бирөөдө жок, Жок. Жаштар андай сабак ичип алып сабак өткөн эмес агайлар бизде. демек ушундай болсо деп үмүт кылабыз. Азыр сиздер ба агайлар арак ичсе эмне дээрлер десеңер, биринчиден бизде агайлар арак ичип өтпөйт сабакты. Экинчиден Эжелерчи? Эжелер деле ичпейт. Ичкен ичип көргөн. Майрамдардачы, Майрамдарда мен көргөн эмесмин, ичпейт. Ага ишенебиз. Анан айтып кетип атасыздар. Мына бизде арак ичип сабак өткөн, например, айтып кетсек, мисалга айтып кетсек, баары начар өтөт. Аны баары билишет. Арак ичпеген бөлүм жакшы болот, өтөт. Силерге жаш мугалимдер жакшы сабак береби же карып калган аталар, эжелер бар го, ошолор жакшы сабак береби? Баары эле бирдей эле беришет. Бул жаштар анча билбейт, ал эми карылар билет да жакшы. Такталган мугалимдер. Демек жаштардын башында вирус көп, Мисалы модный кийген мугалимдер бар, модный кийип алып, келип сабак берген. Модазын көргөзүп. Андай мугалимдер жок, баары эле жашыны бардык эле адамдар школьный форма, өзүнүн рабочий кийимдер, стилдер болот. Ошолор деле костюм, юбка ошондойлор деле кийип келет. Эми мындай майрам убактарда желающийлар ичип калышы мүмкүн, каалоочулар. Каалоочулар ичип калышы мүмкүн, Ооба. Андайларды бирок көргөн эмесмин, сабак учурунда ичип алып, рабочий времяда ичип алгандарды. Жумуш. Биздин мектепте андай эжекелер, агайлар арак ичпейт эч качан. Биринчиден ичкен да эмес, биз көргөн да эмес, көчөдө дагы. Бул мисалы айтып жатат, рабочий учурларда ичиши мүмкүн деп атат. Рабочий учурда ичпейт эч качан, ичпейт. Ал эми көчөдө дагы биз агайлардын, эжекелердин бир жерде жыгылып калып туруп калганын көргөн эмеспиз. Ар дайым соо келип, жакшына сабак өтүп кетишет биздин мектепте. Рахмат. Азыр сиздер мына эжекелер модный кийинип алып келет деп атасыздар. Бирок ошол модный кийген эжеке модный сабак өтөт да. Жаштардын ою. Модный сабак өтөбү же мода сабагын өтөбү? Жок. Ак суу ичсең кете берет алкымга. Арак ичип кирбейт биздин сабакка эжекелер. Биринчиден биз сиздин сөзүңүзгө кошулбайбыз. Эмне үчүн бизге сабак ичип аракка сабак учурунда бизге арак ичип эжекелер кирсин? Не үчүн мындай эмеске суроо бергим келет да. Арак ичип кирген эжекелерди сиз байкайсызбы ушул биздин Сайыт орто мектебинен? Мен айтпадым, бизде көп деп, бизде Таласта, Чүйдө көп бар. Сиз азыр биз баардыгын эле мактасак, сиз ишенбей жатасыз. Эгерде сиз ишенбесеңиз, биздин кыздар ыймандуу, кечинде күнүгө саат 5те мечитке барабыз. 60-70 кыз. Ишенбесеңиз кечинде барып, өзүңүз көбө болсоңуз болот. Жаштар силер. Сиз азыр айтып жатасыз, мугалимдер модный кийинишеби деп. Мугалимдердин өздөрүнүн айлык акылары аз болуп жатса, күнүмдүк турмушуна жетпей жатса тамак ашына, кайдан модный кийинет? Ошол өздөрүнүн рабочий эле кийимдерин кийип келишет. Демек айлыкты көбөйтүш керек. Агайлар арак ичип сабакка кирет деп жатпайсызбы? Бизде биринчиден агайлар аз, болгону 10 эле агайыбыз бар, 80 эжекебиз бар. Агайлардын болгон айлыгы 2000 сом болсо, анын баарын арак ичип алса, анан биз алар үй бүлөсүн кантип багышат? Алар өздөрүнүн үстүнө эптеп бир костюм шумун алып кийишип, башына калпагын кийишип сабакка киришет. Алар бизге берген билими биз үчүн мүмкүн келечекте бир айткан сөзү биздин сезимибизге, жүрөгүбүзгө кандайдыр бир мындай эме калтырып кеткендир, сезимдерибизди. Ал агай эжекелер бизге арак ичип койт. Мүмкүн эми майрамда же болбосо
юбилейдеби же болбосо мүмкүн өздөрүнчө бир башка жерлерде мүмкүн ичкендир, бирок биз ага эжекелердин ичип сабакка кирген көргөн эмеспиз. Чүй ал жак эми шаар да. Мода кийгеним. Эжеке агайлар жанат бала айтып кеткендей модный кийинип келгени менен алар бизге түшүнүктүү жана мындай современный сабак өтүшөт да, мындай айтканда. Демек кээ бир биздин балдарыбыз жакшы түшүнбөй атыптыр ошол сабактардычы. Азыр мисалы айтып атпайбы, мисалы ошол биздин агайларыбыз, эжелерибиз ошол айтып иш жүзүндө көрсөткөнү жакшы болуп атат да. Силергечи жакшыраак силер сабакты жакшы алып атасыңар, туурабы? Анан эгерде жанагындай туура эмес болсо анда жаштарыбыз дагы эмне болмок? Тескери кетмек. Жаңырак деле айтып кетти, жаш мугалимдер менен кары мугалимдер бирдей сабак берет деп. Бирок алар тажрыйбасы бар мугалимдер жакшы сабак берет. Тамекини тартпагын, жиндисин жутпагын, өпкөлөрүн чиритет, насбайларын таштагын демекчи, бул ар бир адамдын ден соолугуна дагы зыян этет. Бул агайларыбыз, эжекелерибиз бизге эч качан ичип дагы чегип дагы сабактарга кирген эмес. Аларды көргөн окуучулар кандай билим алат? Алардан кандай таасир алат? Мүмкүн алар эртең ошол агайдын жолун жолдоп ичип кетиши мүмкүн. Ошондуктан алар өздөрүнүн жана окуучулардын келечегин ойлоп, эч качан ичпейт дагы, чекпей дагы бизге сабактарын өтүп беришет. Бизде андай эмес, бизде эч кандай коюп ой бербейт. Ал өзү мээсте канчалык билим болсо, ошону гана баалайт деп ойлойм. Биздин эжекелер ошондой, ага эжекелер. Демек билим деңгээлине эле баалайт да, торпок бермей жок. Жок, бизде эч кандай андай жок. Жакшы. Эгерде боло турган болсо ушул убакка чейин билинмек, андай кой берүү же аттестатын оңдотуу деген болгон эмес. Эгерде болгон болсо биз аны билбейбиз, аны директорубуздан сурап көрүш керек. Анда агай бир аз айтып өтүңүз, кыздарыңыз сиздерден сурап көрөлү деп атат. Тайырбек агай, кандай болуп атат сиздерде жаңылыктар? Азыр окуучуларыңыздын үнүн уктуңуз. Акыркы мезгилде окууну биринчи орунга коюп, тарбияны унутуп баратабыз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда тарбияны биринчи орунга койсо, окуу өзү эле келип чыгат да. Ошондуктан негизги аракетти тарбияга жумшап атабыз. Анан бизде атайын 3 иликтик түзүлгөн мектеп ата-эне коомчулук депчи. Ошол үчөө биргеликте иштесе сөзсүз түрдө жакшылык болот да. Анан тарбияны жакшы жолго койсок эле окуудагы ыймандуулук бардыгы өзү келип чыгат. Баягы бизде азыр 50 сом үчүн жанын кыйгандар бар. Же болбосо башка соткасын алып, ушундай сиздердин мектебиңиздерде ушундай нерсе мындай да. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзүн жакшы жолго түшө албай атабыз да. Депутаттарыбыз мушташасы, аларды көргөн окуучулар деле мушташат да. Сөз мушташуулар бар. Мынакей, жаштар. Көрдүңөр, силер жанатан бери биз жакшы өтүп келдиңер эле. Агай өтпөй, мына мушташуулар деле бар деп. Бул нормальный нелер десе да. Эжекелер эмне үчүн балдар карабайт? Алар бусам керкиси азыр жолдо ашык ойноп жүрөт. Керкиси жөн гана эле китеп окуйт. Керкиси дагы сабактан качат. Алар эмне үчүн карабайт? Атың ким? Раушан. Раушан айтып атат агай. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз кээде сабактан качат дейт. Ушуларды эжелер, агайлар эмнеге карабайт дейт. Ушул Раушан. Мен айтып атпаймынбы, 3 иликтик түздүк депчи. Мектеп ата-эне коомчулук депчи. Акыркы мезгилде мугалимге эле жүктөп коюп атат да бардык нерсеничи. Ошондуктан ата-эне дагы баласыга көз салыш керек. Коомчулук, көчөдө кетип аткан айыл аксакалы, көчөдө кетип аткан имам, молдо, сот, прокурор, аким, төрага бардыгы ошол аракет кылыш керек да. Акыркы мезгилде окуучу бул мугалим гана жооп берет деген ойдан алыс болуш керек. Ошондо гана биз коомду оңдойбуз. Сиздердин убагыңыздарда мугалимдер бираз мындай жакшылап тарбиялачу эле. Мугалим келе жатканда окуучулар качып салам берчү эле. Азыркы биздин жаштарыбыз, азыркы биздин окуучуларыбыз кээде тилекке каршы мугалимдерди коюп, же болбосо баягы тең укуктуулук деген маселе бар. Анан ушул маселе сиздерде кандай болуп атат? Эми биз союз мезгилде мугалим келе жатса окуучу чапкасын ала коет деген сөз бар да. Союз мезгилде бригадир келе жатса чоң адам баш кийимин ала коет эле. Совхоздун директору келе атканда чоң адам үйүнө кире качат эле. Көрдүңүздөр, эмне үчүн ошол мезгилдеги чоң адамдардын
жүрүш-турушун айтпайбыз дагы, жалаң гана баягы мугалим келсе окуучу баш кийимин ала коет дейбиз да. Ал эми бүгүнкү күндө балдардын укугу, демократия, эми эркиндик деген келиш керек, бирок акыры түшүнүүчүлүк менен биз баардык нерсеге жетишебиз да. Демек, ал ыймандуулукка жетишкенде гана ийгиликке жетебиз. Мынакей урматтуу биздин серепчилер, коноктор жаштардын оюн уктуңуздар. Бир нечеси ойлорун шар айтышты. Демек, ушул ойлордун эмнесине кошуласыздар дагы, эмнесине кошулбайсыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кызматтуу окуучулар, катышуучулар, мына баятан бери бир канча талкуулар болду. Сумканы бош эле көтөрүп келгендер туруста көпчүлүктөр ошолорду актады. Сумкабыз бош болгон менен башыбыз бош эмес деп сумканы мектепке эмне үчүн көтөрүп келет? Анын ичинде китеп бар. Китептин ичинде илим бар. Китептин ичинде илим кени бар. Эгерде биз мамлекет үчүн кызмат кылабыз десек, биз прокурор же болсо башка кызматта болбосок дагы дыйканчылык, чарбачылык менен элибизди багабыз дей турган болсок, дыйканчылыктын дагы илими бар. Мына азыр көрүп жатасыңар, картошкага кандай жүктөр түшүп атат. Ошондой эле чарбачылыктын дагы илими бар. Анда илим билиш керек. Имандуу инсан кайсы тармакта иштебесин, мына ошол тармакта ошонун илимин билүү керек. Мен тарбиялаган балдардын бир бала 7-8 класста окуганда менин алдыма келгенде, сен келечекте эмне болосуң десем, ошол бала сварщик болом деди. Эмне үчүн сварщик болосуң десе, Россияда сварщиктерге жакшы акча төлөйт экен деди. 6 айдан кийин ошо баладан кайра сурасам, мен же юрист болом, же медик болом деди. Эмне үчүн юрист болосуң же медик болосуң десем, мен медик болуп адамдардын ден соолугун коргоймун, же юрист болуп адамдардын укугун коргоймун деди. Азыркы күндө мына ушул бала быйылкы жылы Бишкекте институт бүтүп жатат. Бүткөндө да жөнөкөй эмес. Азыркы күндө бүтүн элдик проблема болуп жаткан бөйрөк оорулары боюнча илимдин немеси болот. Ошол жерде сен дипломун кызыл кылып жатасың десем, мага дипломдун кызыкчылыгы эмес, мага илим керек деп атат. Мен дипломдун кызыл менен бүтүш эмес, мен илим менен илимимди алышым керек деп. Ошондуктан балдар, бул жаштык, бул өмүрдүн эрте жазы. Биздин өзүбүздүн тилде айтканда бар. Эрте жазда кандай көчөттү отургузса көгөрөт. Кандай эгинди эккен болсо анын түшүмүн алат. Бир аз кечиккенден кийин көчөт көгөрбөйт. Ал эми күзүндө эчтекен эги болбойт. Силердин жашыңар, силердин кураңар азыркы эрте жаз. Ушул убакытта силер эң биринчи тарбия, анан талим. Илим алууңар керек. Силер ар бирибиз, биздин ар бирибиз өзүбүздүн мамлекетибизге салымыбызды кошушубуз керек. Бир гана профессор болуп эмес, жөнөкөй инсан болуп дагы өзүбүздүн эң жөнөкөй немебиз мына келечекте үй бүлөлүү болуп туруп, ошол үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Ошол жакшына балдарды, жакшына кыздарды тарбиялап чыгарышыбыз керек. Мугалим жана агай айтып кетти директор. Бир гана мугалимдин иши эмес, мугалим таалим берет. А бизге таалим дагы керек, тарбия дагы керек. Мен мисалы мына жанагы балдардын адеп аклагы ушул жердеги бир эле бул жер эмес, Кыргызстан боюнча балдардын адеп аклагы аябай начар болуп барат. Мисалы мына кечеүнкү бүтүрүүчү кечези кечке чейин музыка, кечке чейин ичимдик ар нерсе аралашып атат да. Мисалы силер айтып атсаңар баары жакшы деп, кече мен келатканда бир нече топту көрдүк да, кыздар менен балдар кучакташып жүрөт. Болбойт да, силер эмнеге кучакташасыңар? Мен сизге каршы чыгат элем бул сөзүңүзгө. Бул уже адептин жоголуп баратышы, тарбиянын туура эмес кетип баратканы деп эсептейм да мен. Мен кошулбай эч качан кучакташпаш керек эле. Анткени эми 11 жылда чогуу окуп, анан бир күн майрамдабасак болбой калат, туурабы?
Анан кийин ушул бир күндө жакшы майрамдайт го деген ойдобуз да. Азыр жаштардын оюн уксак. Кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Биз эч качан сиздин сөзүңүзгө кошулбайбыз, себеби биз 11 жыл бир окуп эме болгондон кийин биз кечээки күнү саат 12ге чейин 11-класста бүтүрүүчү кечесин өткөрдүк. Ал бүткөндөн кийин ага эчкилер бизге бал уштуруп берди. Саат 7-де бүткөрдүк да андан кийин жамгыр жаагандан кийин баарыбыз үйгө барып ата энелерибиз менен чогуу өткөрдүк. Эч кандай вечер болгон жок, көчөдө балдар менен жүргөн жокпуз. Себеби азыр 5 кол бирдей эмес, эме болсо болгондур, башка мектеп дагы бар да, сайттан сырткары. Ошол. Бул мектептерде такыр андай тартип бузуу болгон жок. Балдар менен кыздар дагы кучакташпайт дагы, андай кылыштан кыздар тартынат дагы, кыздардын намысы бар. Алардын арети бар, намыс арети. Бардыгы өзүнүн намысын, кыздык намысын дагы сактоого аракет кылышат. Эч кандай андай жолго барышпайт. Биз сиздин сөзүңүзгө кошулбайбыз. Жаштар сөз кол чабып коебуз. Биринчиден астафралла деп алалы. Себеп дегенде кыз деген өтө назик келет да, эркек баланын жаныга жолобойт, кечинеси жолго чыкпайт. Анан дагы биз сиздин өзүңүздөн сурагым келет да, сиз бүтүрүүчү болгонсузбу деп. Эгерде сиз бүтүрүүчү болсоңуз, өмүрүңүздө болгону бир гана жолу бүтөсүз да, а сиз экинчи жолу бүтөсүз, бирок университетте, ал студент мезгилиңиз. Өмүрүңүздө бир жолу бүтсөңүз, ошол окуучулар менен болгон жүрөгүңүздө кандайдыр бир сезим калат да, ошолор менен жок дегенде бир гана жылмайып бийлеп алышыңыз калат. Кээ бирлери ошого ыраазы болбойт да, бир эле жылмайып бийлеп алганга, бир кучактап алайын дейт да дагы. Кыз кучактап алайын эмес, кучактаганда анын жагына бүртүп койсоң, өзү деле уялып кетсе керек ошончодан. Анан сизден өзүңүздөн да сурайм. Ошол бүтүрүүчү кечеңизде жок дегенде болуптур, ана ошол сүйгөн кызыңыз менен бийледиңиз беле? Мен 10-чы класста жок болчу андай. Сиз ошол мезгилде Азыр мода болуп барат, азыр 5-чи класстан баштап башталат да ошол нерсе. Биздин убакта жок болчу андай нерсе. Эми жөн эле бийлеп койгондун анын неси жаман? Жок, бийлегенге эчеме, да кучакташып жатпайсың. Вот ушу. Кече күнү жолдо келатсак, кучакташып келатат. Даже бир жигит эки кызга аз болуптур моюнда. Астафралла дейли да биринчиден. Эч кандай биздин айылдан да, биздин айыл кичинекей сөз болуп кетиши мүмкүн. Сиз айтып атпайсызбы ошо кучакташкан көрүнүп. Эгер факты көрсөңүз ошону сиз молда экениңиз түшүп айтпадыңыз, мындай болгон болбой шариятта деп. Айтып коюш сиз үчүн фарыз да ошол нерсечи. Сиз көргөн адамдар мүмкүн мектептен тышкаркы адамдар. Сиз кайдан билесиз ол мектеп окуучулары экенин? Көрүнүп кече келатат да. Кече күнү көчөнүн бүт баары, мына биз алайдан баштап бери келатсак, көчөнүн бүт баары кыздар балдар келатат. Анан берге келгенде жакындаганда, мына ушул айылга жакындаганда бир топ келатыптыр. Ошо фартукчан кыздар. Биз жамында көчөгө чыкпайбыз да, себеби. Чоң биз о мектепте сырткы адамдар болушу мүмкүн да. Сиздер кире беришиңиздер да көрсөңүздөр мүмкүн көргөндүрсүздөр балким, бирок ошол биздин айылга кире бериш кезде чоң ай мектеби бар. Мүмкүн көргөндүгүңүздү айтып жаткандарсыз. Буга кошулабыз. Азыр кошулмак түгүл, бири-бири менен кучакташмак түгүл, ар кандай жолдорго барат, бардык нерсе ошондон башталат. Бул оюңуз туура. Жаштар сүйлөсүн. Эми болсо болгондур кучакташуу деген. Анан бирок эми биздин мектепте боло эле кучакташуу эле эки кызды бир бала кучактап алган. Бирок эми 11-чи класс бүттүктө эле бири-бирин кучактап алса керек, бирок биздин сайт мектептен тышкары кучакташса керектир. Жакшы. Ошол именно кайсыл жерде көрдүңүз эле ошол. Ошого жараша жооп бергибиз келип жатат да биздинче. Ошону кайсыл жерде көрдүңүз? Сиз айтып жатасыз азыр чоңалайга кире бериштер дейт. Бул чоңалайда мисалы чоңалай орто мектеби, анан сайт орто мектеби, андан кийинки башка кышкылактар да бар да мектептерчи. Ошону сиз кайсыл жерде көрдүңүз? Ошол боюнча айтып кетсеңиз, анан биз жооп беребиз. Чынында мен жакшы билбейм, бирок кече күнү баарыбыз көрдүк туурабы? Баарыбыз көрдүк. Анан кийин даже айттык, берде да кучакташып. Азыр мына өзүңүздөр айтып атасыздар. Мына 11 жыл бирге окуп, бир туугандай болуп келип, анан бир күндө ажырашып кетсе, анан ошого кучакташып, коштошуп коён дегендир балким. Демек эч ким ичкен жокпу? Кече күнү эч нерсе ичкен жоксуңар. Шампанский да ичкен, пиво да ичкен жоксуңар, ягуар да ичкен жоксуңар, эч нерсе ичкен жоксуңар. Жок, ичкен жок эмес. Столдо да болгон жок. Ошо мектептин ичине киришкен жок. Жок, 11ден балдар 11-чи класстын окуучулары кече балда ичип алгандар болуптур. Аларды мугалимдер өздөрү карады окшойт. Бирок биз менен кошо милициялар да кошо жүргөн да балдар. Милициялар? Алар силерди кайтарды да эми ушуларды жакшы жүрсө экен деп. Анан силер өзүңөр эле мындай аларды убара кылбай жакшы эле жүрдүңөр, Жок, жакшы эле жүрдүк, барысы өзүнүн эмеси. Балдар мисалы күндө берден салют таратып атты. Түн жарымында. Алар
ошол эми милициялар карап жүрдү, бирок ар кимиси ичкендер өзүнүн эби менен жүрүштү да. Биринчиден бул арак ичүү деген бул биздин динибизге да, мусулман диниге да туура келбесе керек. Андыктан биздин мектепте, бул Саид атындагы орто мектебинде бул кечээ күнү эч кандай арак ичүү деген эч нерсе болгон жок. Биздин балдар жакшынакай болуп, агай эжекелерибиз менен бирдикте бал маскарад өткөрүп, анан кечинде үйгө кеткенбиз, үйгө тарканбыз. Жакшы, анда урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин ушул Саид орто мектебиндеги окуучулардын сиздер оюн уктуңуздар. Албетте жаштын тилегин берет дейт. Бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки келечек болот. Азыр биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Канткенде биздин жаштарыбыз адам болот, канткенде кыргыз элине жакшы салым кошот, анда жыйынтыктасак. Макаренко айткандай, бала 5 жашка чейин ким болсо, 5 жаштан кийин да ошондой болот дейт. Ошондуктан ар бирибиз эң биринчи башталгыч класстан, же болбосо үй бүлөбүздөн, ата-энелерден башташыбыз керек. Ошондуктан жаштарга айтарым, ар бириңер өзүңөрдүн келечегиңер жөнүндө маалымат алып, келечекти көздөй билгиле, келечек жөнүндө элестете билип, бардыңар өзүңөрдүн келечегиңерди өзүңөр түзө билгиле. Демек, келечегиңер жаштардын колунда демекчи мен. Ар бир эле адам өзүнүн келечеги үчүн кам көрөт. Негизинен адамдын өзүнөн болуш керек. Биринчиден, адам өзү келечеге үмүттөнсө, жана келечеге кандайдыр бир кадам таштаса, ошондо гана ал адам болуп эсептелинет. Ар кимибиз өзүбүз үчүн кам көрөлү. Бир гана агай эжекелерге күнөөлөй беришибиз керек эмес. Алар бизге билим бергени гана жетишет. Ар бир адам өз келечегин өзү түзө алат, өзүнүн колу менен жасап алат дейт. Азыр заман бузулган, баары заман бузулган. Жок, ар бир адам өзү бузулган, ошон үчүн заманды бузуп атабыз. Ар бир адам өзүн оңдосо, өзүнүн тагдырын өзүнүн колу менен жасап алса, ошондо гана адам өзүнүн келечегин оңдоп, өзүнүн келечеги үчүн жаркын жол гана ачып алышы мүмкүн. Ар бир адам өзү үчүн гана кам көрүш керек. Ошондо бүткүл биздин өзүбүздүн өлкөбүз Кыргызстанды гана өнүктүрүп кетиши мүмкүн. Ар бир адам өзүнү өнүктүрсө, ошондо Кыргызстан дагы өнүгүп кетет деген ойдобуз. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте чоң дизайнер болгум келет. Тилегине бир адам кийим кие алышы мүмкүн, бирок кийим тиге албашы мүмкүн. Демек, биздин ушул атың ким? Айжамал. Айжамал, Кудай буйрса, кыргызды ушул кийим жаатында көтөрөт деген ойдобуз. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда демекчи. Кыргызстаныбыз акыркы мезгилдерде экономикасы аябай артта калып жатат. Ошондуктан ар бирибиз Кыргызстанды өркүндөтүүгө болгон салымыбызды кошушубуз керек. 11 жыл бирге окуп, бул 11 жыл бирге окуган менен ушул болсун, болбосун эмес, болсун. Бирок эби чеби менен болсун, бардыгы бийлесин, ойносун, күлсүн, ичпесин, чекпесин. Бул бардыгы эби чеби менен болсун. Ушун менен бул эби чеги кандай болот? Мисалы аша чаап эле жаңдай кыздарды кучактап, кыздар балдарды кучактап, ичип жейип көчөдө ойноп калдык дегенде ушундай нерселер болбош керек да. Ошон үчүн эби болуш керек. Ар нерсенин өзүнүн эби болот, чеги болот. Ошон үчүн бардыгы өзүнө сактыкка кор жок демекчи. Бул өзүнө тыкан кармаса, ошон үчүн Демек, сактанса Кудай дагы сактайт, Рахмат. Мына окуучуларыбыз азыр көп нерселерди айтып өтүштү. Бул мен ойлойм да бир нерсе азыр аргасынан эске келип атат. Илгери мен окуучу мезгилимде, жаш силердей болгон мезгилде, жеңем тузга жөнөткөн, барып туз алып келе кой, мен камыр кыламын деп. Барсам, магазиндин ичинде 2 агай турат. Ошого агайлар тургандыктан мен кире алган жокмун. Мен башымдан өткөн окуя. 20 мүнөт күттүм агайларды. Алар магазинден чыккандан кийин кирдим. Вот, мына ошол мезгилдеги адеп алха кандай болуп атат. Эми мунун көп себептери болсо керек. Себеби бүгүнкү күндө акселерация деген бар. Анын аркасында цивилизация деген бар. Ошондуктан силер жаштар бүгүнкү күндө ата-эненин айтканынан, мугалимдин айтканынан башкача, мына компьютердин заманы, интернеттин заманы болуп атат. Ошонун негизинде силер көп поток информацияларды алып атасыңар. Ошого акылыңар агайдыкка караганда дагы айрым учурларда ашып баратат да. Бирок бул начар нерсе. Ошондуктан керектүү маалыматтарды алышыңар керек. Керексиз маалыматтарга көңүл бурбашыңар керек, урматтуу окуучулар. Эми азыр көп дискуссиялар болду, туура. Заман өсүп атат.
техниканын заманы болуп атат, автоматизация кетип атат, алыс жакындап атат. Мына ушундай да. Бирок мына мен ар дайым эле айтып жүрөм силерге, адеп сабагы эмнеге кирип атат мектепке? Жөн эле койбойбу, башка эле сабактарды окуй беребесиңер. Себеби бүгүнкү күндүн талабыга жараша ушул сабакты киргизип атат. Канткенде ушул окуучулар кайсы бир варианттарда бир жакшы болуп кетет. Же болбосо жанагында өзүнүн шумдуктуу бир бурулуштарга бурулбай түз кетсин деген мааниде кетип атат. Мына көрбөйсүңөр, бүгүнкү күндө дагы биздин мына Өзбек ажабыбыз баштаган топ келип мына бизден кабар алып, акыбалыбыз кандай экен, эмне деп кылып атабыз, сабакты кандай өздөштүрөт экен, жүрүм турубуз кандай экен деп жатат. Эми ушуга чоң сиздерге рахмат. Анан чыныгында биздин балдар ыймандуу. Анткени себеби мен мына балдар кыздарга кошулдум. Ар бир мечитте ушул жерге сабактан кийин суббота воскресенье күндөрү жүздөгөн балдар барып туруп талим алып атат. Ыймандуу түшүнүп атат. Мына ошондуктан чоң рахмат сиздердин келгениңиздерге, суроо талаптуу жибергениңиздерге. Мен ойлойм ушу чоң алайдын намысын коргой турган, жалпы эле кыргыздын намысын коргой турган ыймандуу кыздар балдар ушул жерден тарбияланып чыгат. Чоң рахмат. Ушул Абдыразак Исмаилов агайыбызга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда ушул Абыт Койлубаев ардагер атабызга дагы жыйынтыкта сөзүн берсек. Ел менен жакшы сүйлөшөбүз. Ошо биз чоң ыраазыбыз. Чоң ылайды ошо алыстыга карабай şu жерге келип, ел менен окуучулар менен таалим берип атканыңыздар үчүн силерге чоң рахмат. Мен мына азыр алган немени көрүп атам, мына биздин маалда бизден окуучу болгонбуз, мектепте окуганбыз. Бирок азыр балдарга караганда кыздар акылдуу болуп калыптыр. Аябай жакшы, жетишиптир. Биздин маалда биз окуган маалда кыздар сүйлөйт албайды. Эки бала сүйлөсө болсо жок десин. Азыр балдардан караганда кыздар экичесе көп жакшы сүйлөдү, сөздөр айтты. Şu окуулар ийгиликтүү болсун, бешенен Кудай ачсын, билимдүү акыл эстүү болуп окуюңар бүтүрө берди. Рахмат ага, рахмат. Азыр сүйлөгөн сөздөрдөн менен кылып бир жагы кубанып, бир жагы кейип да турамын. Эмне үчүн эркек балдар сөзгө аз чыгып жатасыңар? Биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн мектептерде эркек мугалим азайып жатат? Пайгамбарыбыз жакшылыкты үргөткүүчү мугалимге ар бир нерсе ыстыгпар айтат. Кудай Тааладан күнөөлөрүнүн кечирилишин суранып турат. Деңиздеги балыктарга чейин, ийиндеги кумурскаларга чейин деген. Ушундай улук, ушундай сооптуу нерсеге эмне үчүн балдарыбыз кайдыгер мугалимдик кесипке умтулушпайт? Себеп мугалим ушундай нерсе, мугалим жөнөкөй механизатордон тартып космоско чейин мугалим тарбиялайт. Мен ушул убакыттан пайдаланып, айрыкча эркек балдар, силер мекенибизди коргойбуз дейсиңер, башка нерселерди айтып жатасыңар, бирок илимсиз мекенди да коргой албайбыз. Келечекти да тарбиялай албайбыз. Биз ошо койлорду кандай карагандай, койлорду кандай карышкырдан, уурудан, бөрүдөн сактагандай, мекенибизди сакташ үчүн бизге эң биринчи илим керек. Эркек балдар илимге айрыкча көбүрөөк эң улуу кесип болгон мугалимдикке силерди чакырып кетемин. Байдан бери жакшы сөздөр болду. Бардыңыздарга рахмат. Өзү айтылган сөз менен иш айкалышканда гана оңолот да. Акыркы мезгилде сөз көбөйүп, практика жүзүндө ишке ашпай атат да. Мен кааларым айтылган сөз менен иш тал келсин деген гана тилекти айтам. Рахмат, Айырбек агайга чоң рахмат. Анда Данияр мырза, жаштарды уктуңуз. Элдин атынан ушул келген урматтуу конокторго ыраазычылык билдирем. Биздин жерибизге кош келипсиздер. Жанакы аксакалыбыз айткандай, азыркы жаштарыбызга мен өтө таң калып сыймыктанып турам. Себеби деген Өзбек ажы коломтодо берген суроолорун берип койду окуучуларга. Бирок ажыдан да өткөрүп жооп берип жатат мына балдар, кыздар. Бул деген биздин келечегибиздер, урматтуу окуучулар. Бир аз субординация дегенди кармап, бирок ушундай калыбыңардан жазбасаңар,
Құда қаласа біздің Қырғызстанымыз үшін, еліміз, жұртымыз үшін жақсы қызматтарды қыласыңар деген ниеттемін мен. Ошону Кудайдан тілеймін. Учурдан пайдаланып бүтүрүүчүлөрдү куттуктап кетейин депутаттардын атынан, райондук кеңештин депутаттарынын атынан. Ушул бүтүрүп жатып, алтын уюңардан учуп жатып, албетте жанагы бир сөздөр болуп кетти, кучакташкан андай мындай деген. Андай биздин райондо андай болбойт. Мен буга толук ишенемин. Себеби деген өзүңүз деле байкап жатасыз. Биздин элде ыймандуулук башка жерлерге караганда бир кыйла дурус деп мактана алабыз. Аксакалдарыбызды угабыз. Албетте анча-мынча арак ичкендерибиз болуш керек, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу өтө аз бизде. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силердин ата-энеңер, агай эжекеңер силерден өтө чоң үмүттө. Ушул келечекте биз үчүн кызмат кылат, Кыргызстаныбызды оңдойт деген. Ошол максатта дагы өзбек ажылар ушундай бир топ менен келип жатат. Силердин ой пикириңерди билели, келечегибиз кандай экен деп. Ушундай калыбыңардан жазбай, ар дайым ден соолуңар таза болуп, алдыга жакшы максаттарды коюп, алдыга умтула бергиле. Жакшы замандын жашоочусу болгула. Рахмат. Силер эч качан бир жамандык нерселерди көрбөгүлө алайын. Кыргызстанда жакшылык болсун, тынчтык болсун ар дайым. Сиздерге келгениңиздерге рахмат. Өзбек Жок дегенде ушул Данияр Байкедей депутат болгула. Мен жаштарга айтар элем, турмуш деген оңой нерсе эмес. Силерди күтүп аткан турмуш. Азыр эртең аттайсыңар. Бириң окууга барасың, бириң мал жаязың, бириң үйлөнөсүң. Анан турмуш оңой эмес. Аны ошон үчүн дайыма сергек болуш керек. Дайыма тартиптүү болуш керек. Ошо ыйман жолу менен жүрүш керек. Жанагындай жаман азгырык көп азыр. Азыр бүт дүйнөдө азгырык көп. Арак деген, интернет деген дагы түрлүү жаман азгырык көп болуп атат. Анан жаштарды көп азгырып атат. Анан ошо азгырыкка берилбеш керек. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, сиздер ушул чоңалайлык жаштардын оюн уктуңуздар. Албетте ушул жаштарыбыз Кудай буйруса, айыл өкмөттөн тартып президенттер ушул жерде отурат, депутаттар, министрлер. Анткени жаштар эртеңки келечек. Ушул биздин жаштарыбыз буйруса, элибизге, кыргыз элибизди көтөрөт деген чоң ойдобуз. Турмуш деген кыйын нерсе, эгерде ар бир адам ойлой билсе. Бирге окуп, бирге жүргөн дос классташ, аттыңай төбөлкө бирге болсо дейт. Бирок тилекке каршы, бүгүн биздин жаштарыбыз 11 жыл бирге окуп, ичи атышып, ар ойлонуп, бер ойлонуп, ойлогон ой максатыбызга жетсе деген үмүт менен бардыгы алдыга кадам шилтеп, алдыга умтулуп келет. Ушул жаштардын тилегин жараткан берсин деген максатта жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн сиздер менен чоң алайдан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.